Макул достор, билем сиздер бул видеону басып киргенинизде эле аргени видеоскен дагы сүйлөп өзүнчө убактарды өткөрөт дейсиздер. Макул достор, бир дегене бүгүн максат котоюн. Жок дегене келиңиздер, уруксат бериңиздер, сиздер менен саламдашып алайын. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар менин көрөрмандарым? Жүрөсүздөр, амансыздар, ден соолугуңар жакшыбы? Негизи WhatsApp жакынкы арада эки жаңы функцияларды киргизиптир. Аны сиздер билесиздер, кээ биркиңиздер билбейт. Ошон үчүн мен жакшы бир открытый доступ кылып баардыгыңыздарга көрсөтөйүн деп чечтим. Билем мен сиздер комментарийге жазышыңыздар мүмкүн. Арген мен муну билет болчумун, сен эмнеге чыгардың? Бардык аркада жүрөсүң. Макул достор, жазсаңыз жаза бериңиздер. Сиздердин комментарийиңиздерди окуп мен кубанамын. Комментарий деп сиздер менен биргеликте сүйлөп калдык. Ушул видео киргизилген убакыттан 1 саат ичинде мен бардык комментарийлерге жооп берем. Значит, эгерде азыркы видео 1-биринчи же 10-20-мын деп жазып жатсаңыз, анда комментарийге сурооңузду жаза бериңиз. Мен жооп берүүгө аракет кылайын. Болгону 1 саат ичинде. Биз болсо сиздерге WhatsApp'тын жаңы функциясы менен тааныштырганы баштайбыз. Так, достор, эмнени айта алабыз? Дал ушул форматка өткөн сиздерге кандай экенин билбейм. Мен жанымда телефон чыгарып, андай кылып, мындай кичине чарчадым. Башка форматка өткөндө туура көрдүм. Кыскасы, сиз кайсыл бир адамдын көргүңүз келсе, мисалы да, 1-2 азайтабыз. Короче, бул жагын бассаңыз, аркага өтүп кете берет. Буга чейин көргөнүздөргө. Мисалы, бир нерсени көрүп, ал нерсе жакшы өтпөй калганын, жакшы көрбөй калсаңыз, мисалы, бир атты бир нерсени окуганда кайра бул жакты баса аркага өтө берет. Ал эми басканыбызда кийинки өтмөй, буну бул жака кылсаңыздар башка адамдын статусуна өтүп кетет. Опа, мына достор, чындыгында эле эми статусу сиздер карасаңыз аркага же алдыга же жылдырып ушундай көрө аласыз. Мен билем бул учурга чейин мындайлар жок эле. Биз болсо кийинкиге өтөбүз. Ошол эле учурда сиз WhatsApp'ка жаңы сүрөт бир нерсе кошконуңузда эми дал ушундай кылып местоположениени кошуп койсоңуз болот. Мисалы, бул нерсени алалы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерден смайлики же бир нерсени кошконуңузда эмоцияны. Эми сиздер местоположениени кошуп койсоңуздар болот. Мисалы, бул жерге Москва деп жазып көрөлү. Кетти. Москва. Кайсы бир жер болсо дагы сиздер белгилеп кайсы жерде сүрөт тартылганы же эмне болгонун кылып койсоңуздар болот. Жалал абад Ош деп жазсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн жашаган жериңиздерди точканы бассаңыздар, кайсы жерде болсо дагы белгилеп киргизип койсоңуздар болот. Кайсы бир учурда сизге керек эмес болсо, буну басып туруп бул жерге кылсаңыздар, удалить этип салсаңыздар болот. Ага кошо ушул жерде дагы экөө кошулуп, кайсы учурда тартылганын да койсоңуздар болот. Саатты билесиздер, бул учурга чейин мындайлардын баардыгы Instagram'да бар болчу. Чындыгында WhatsApp соц тармактарга өтүп жатат. Instagram'га окшогошлорду туура бир катар нерсесин алып жатат десем туура болот. Урматтуу билесиздер, булардын баардыгы Instagram'да бар болчу. Эми сиздер WhatsApp статусунан турган жериңиздерди сүрөт киргизген берсеңиздер болот жана сааттарды да койсоңуздар болот. Менин оюмча бул WhatsApp үчүн башталышы жаңы функциялар кирет жана күтүп калабыз достор. Келиңиздер, жаңы функциялар кошулган үчүн бир класс басып коелучу. Так, дагы эмне калды? Азыркы учурда баардыгыбыз WhatsApp'тан статус көргөндө башка адамдын көрүп калуудан коркобуз. Мени көрүп калды, мени белгилеп калды дейбиз. Андан көрө келиңиздер, мындай кылалы. Болгону сиздер өзүңүздөрдүн папкаңыздарга кириңиздер, галереяга эмес, жөн гана папкага кириңиздер смартфонуңуздун. Бул жагына өтөбүз. Бул жерден сизде кайсы WhatsApp бизнес же WhatsApp айырмасы жок, экөөнүн бирисине киришиңиз керек болот. Бул жерден таап, мисалы биз WhatsApp'ка эле кирели. Так, бул жерде медианы басасыз, бул жерден буну басасыз, настройка басасыз дагы. Показать скрытыйны жагасыз, меники ал жанык болчу, өчүрүп сиздерге кайра көрсөтүү үчүн жактым. Так, жагылды. Эми статусту бассаңыздар, сиздин контактыңыздагы адамдар статусуна койгон сүрөт, видеолор да ушул жакка чыгып калат. Ушул жерге калсаңыздар, ушул жерден эле смартфонуңуздарга өзүңүзгө копировать этип же перенести этип көчүрүп алсаңыздар болот. Болгону мисалы бул сүрөттү ала турган болсок, копировать этип ушул нерсени өзүмө өткөрүп алсам болот. Сиздин контактыңыздагы адамдар толук чыкпай калышы мүмкүн, бирок чындыгында бул иштейт. Чындыгында статустарын көрсөңүз болот жана ошол жерден эле башка программасыз эле ушул жерден көчүрүп алсаңыз болот. Дал ушундай кылып WhatsApp тууралуу сиздерге болгон функциялар түгөдү, урматтуу көрсөлөйм. IT жаңылыктар менен таанышабыз. Бүгүнкү IT жаңылыктарда Android системасына жаңы версия жарык көрүп жатат. Sony жаңы смартфон чыгарууда. Процессор Snapdragon 712 жарык көрдү. Жана жаңы смартфон Xiaomi Mi Play. Android системасы жөнүндө эмнени билесиз? Эгерде тарыхына токтоло турган болсок, көп убакыт өтүп кетет. Бирок биз азыркы учурда кайсыл версиясын кантип колдонуп жатканыбызды жакшы билебиз. Эң башкысы, канчалык бийик болсо, ошончолук күчтүү болот. Жакынкы күндөрү Android 10Q жарык көрөт, жаңы функциялар ачылат. Кантип өзгөрөт дебейсизби? Биз колдонгон 4-версияга караганда азыркы колдонуп жүргөн 7-8 версиялардын айырмасы асман менен жердей. Айырмасы, жаңы мүмкүнчүлүктөр бар. Албетте бизге Android 10Q кошулса, жаңы заманбап жактарга которулабыз.
Бизге белгилүү болгон бул версиянын сыры болгону жарык көргөндө кара түстө болуп колдонушубуз мүмкүн темаларды жана ушул жылы жарык көргөн смартфондорго коюлат. Sony компаниясы жылына смартфондорду чыгарат, бирок смартфонго караганда баасын өтө бийик коюп салышат. Жакында жаңы флагмандуу смартфон жарык көрүшү тууралуу маалымат таркатышты. Sony Xperia XZ4 ушул жылдын февраль айынын аяк жагында жарык көрөт жана бул 3 камерага ээ болот деп айтып жатышат. Койгулачы Sony компаниясы өзүңөр дагы бир жакшы нерсе кошуңуздарчы, жаңы бардыгын тура бербестен. Жана достор, сиздерге менин суроом бар. Келиңиздер комментарийге жазыңыздар. Сиздер үчүн Sony компаниясы тарабынан чыгарылган смартфондор кызыктуубу? Негизи колдонуп жүргүңүздөр келеби? Келиңиздер ой пикириңиздерди калтырып коюңуздарчы. Биз үчүн ар бириңиздердин ой пикириңиздер өтө маанилүү. Сиздер үчүн ушул учурга чейин смартфондун ар кыл бөлүктөрүн айта берип, смартфонду жакшы түшүндүрүп алдым окшойт. Камера, батарейка, процессор дегендей. Жакында эле Snapdragon 712 жарык көрдү. Көрөрмандар, ачыгын айтсам, бардык нерсе келип процессорго такалат. Эгерде процессор бардыгына рухсат бере турган болсо, анда смартфон күчтүү болот. Смартфон жакшы жарык бериш үчүн, жакшы сүрөт алыш үчүн, жакшы оюндарды көтөрүү үчүн, тез заряд алуу үчүн мунун бардыгы үчүн процессор рухсат бериш керек. Жаңы жарык көргөн Snapdragon 712 710-да эч кандай айырмасы жок деле деп айта аламын. Болгону тез заряд алуу күчү гана бар, Quirk GH4 Plus технологиясы гана жогорулаган. Калган жери бардыгы окшогон. Сиздер дагы экрандан көрсөңүздөр болот. Xiaomi Mi Play смартфону январь айында жарык көргөн. Процессору Mediatek болгондуктан азыркы учурда суротлапка абдан аз болуп жаткан учуру. Албетте буга процессор себеп экени билинип турат. Бирок сырткы көрүнүшкө заманбап деталды беришкен. Бул жагынан азаматсыздар. Сиздер үчүн толук маалыматтар экранда турат, окуп алсаңыздар болот. Көңүл буруп көргөнүңүзгө чоң рахмат. Кызматыңызда Арган Аширбек уулу, канал Кейт Смарт болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Кандай видеолорду көргүңүздөр келет, комментарийге жазып коюңуздар, урматтуу көрсөм. Албетте сиздердин комментарийлерди окуйм, албетте 1 сааттын ичинде жазылган жана жооп берүүгө аракет кыламын. Мен болсо азыр сиздер менен коштошомун. Сак саламатта калыңыздар. Ушул каналдан ушунча пайдалуу технология тууралуу видеолорду, маалыматтарды алгандан кийин бул каналга сен жазыла элек болсоң, анда бүгүн сенин смартфонуң жарылып кетиши мүмкүн. Андыктан подписаться деген кызыл жазууну басып кой. Бардыгы мыкты болот.